Саламатсыңарбы? Бүгүнкү биздин тема бул аралашмалар. Биринчи сурообуз бизде амальгама натрий алюминия массы 5,48 грамм аммониума с избытком соляной кислоты. При этом выделилось 1,12 литра водорода при нормальных условиях. Нерастворенное вещество отделили от раствора и взвесили его. Масса составила 4,2 грамма. Так, суроодо бизде эмне дейт? Бизде бир амальгама бар экен. Амальгама деген бул бизде биздин учурда натрий дейт, алюминий жана сымап. Амальгама деген сымапты түшүндүрөт. Демек, биринчи реакция туз кислотасы менен реакция киргизиптир. Инерттик металл болгон үчүн сымап реакцияга кирбейт. Натрий хлорид туз жана суутек газ чыгат. Бул жерден болсо кайрадан эле алюминий хлориди жана суутек газ. Экини койсок. Тиңде алсак болот. Биякта болсо. Эмне дейт? 5,48 грамм экен. Биздин амальгама толук массасы 5,48. Кийин реакциядан кийин бир зат калып калыптыр, реакция кирбей, ал бизде сымап болот. Анын массасы 4,02 экен. Демек, сымаптын массасы 4,02 грамм болсо, жалпы массадан кемитип алсак, 4,02 кемитип алсак, бизде 1,46 чыгат. 1,46 грамм. Ал эми эмне дейт? Натрий менен алюминий 1,46 грамм түшсө, чыккан газдардын көлөмү 1,12 литр нормалдуу шарттарда экен. Бизге суроодо проценттик түзүштөрүн тапшырыш керек аралашмада натрийдин, алюминий жана сымаптын. Биринчиден эмне кылалы? Биз бияка моль берели, X деп. Натрийге X моль берели. Алюминге Y моль берели. Ал эми 2 моль натрий, 1 моль суутек чыгарса, X моль, X бөлүнгөн 2 моль чыгарат. Ал эми алюминий болсо, 2 моль алюминий 3 моль суутек берсе, Y моль канча берет деп, бияка X жазылып, ошондо бизге X'ти табыш керек. X деген Y көбөйтүү 3 бөлүнгөн 2, демек 1,5 Y экен. Демек, Y моль алюмин бизге 1,5 моль суутек берет экен. Кийин натрийдин массасын таап алсак, малярдык массасы 23, демек массасы 23X болот. Алюминдик болсо малярдык массасы 27, 27 Y болот. Эми экөөнүн массасын кошкондо биз суммасын билебиз. Демек 23X плюс 27Y бул барабар 1,46 грамм. Эми бул жерде болсо көлөм берилиптир. Масса эмес, демек биз көлөмүн тапшырыбыз керек. X бөлүнгөн 2-ни 22,4-кө койсок, көлөмүн табыш үчүн бизде 11,2X литр чыгат. Ал эми экинчи реакциядагы суутектик болсо, 1,5 Y көбөйтүү 22,4 бул барабар 33,6 Y литр. Эми экөөнүн суммасы бизде 1,12 литр дейт. Демек, экөөнүн көлөмүнүн суммасы 11,2X плюс 33,6 Y бул барабар 1,12 литр. Эми бизде ушундай теңдемелердин системасы пайда болду. Астыңкы теңдемени баарын кыскартып алалы. 1,12 чыгарууга бир аз жеңилдик болсун деп 1,12ге кыскартып алсак, жок, 1,ге кыскартып алсак бул экен. 11,2ге кыскартып алалы.
11,2 кыскартып алсак теңдирээк болот. Биринчисинде бизде 1x калат плюс 3y барабар 0,1 болот. Биринчи теңдемени кайра көчүрүп жазып алсак 23x плюс 27y барабар 1,46 грамм. Эми бизде кайрадан система чыкты. Бул системанын үстүнкү теңдемени минус 9га көбөйтүп алсак, бизде минус 9x минус 27y барабар 0,1 чыгат. Эми астыңкы теңдеме 23x плюс 27y барабар 1,46. Y'терди кыскартып алсак, бизде x'тер 23төн 9ду кемитип алсак 14x барабар минус 0,9 болот. Ошондо минус, жок, минус эмес, 0,56 чыгат. Демек x'ибиз бизде чыкты 0,04 моль. Ал эми y болсо 0,02 моль чыгат. X'ти жака x'нын ордуна эле койсок, y алсак 0,02 моль чыгат. Эми биринчиден дагы эмне кылып алышыбыз керек? Биз эми массалардын баардыгын тапышыбыз керек. Натрийдин массасы 23x болчу. Демек 23тү x'ти канча деп таптык? 0,04 деп таптык. Бул 0,92 граммды түзөт. Ал эми алюминдин массасы болсо 27y болчу. Y'нын ордуна 0,02 койсок, 0,54 грамм чыгат. Натрий менен алюминий металлдардын массасын таап алдык. Эми проценттерин таап алышыбыз керек. Канча процент түзөт? Натрийди алсак, натрийдин массасын 0,92 граммды бөлөбүз. Жалпы масса бизде 5,48 башында берилген. 5,48 көбөйтүү 100 дейбиз. Демек натрий бизде 16,8% түзөткөн. Ал эми алюминди тапчу болсок, алюминдин массасы 0,54 бөлөбүз кайрадан жалпы масса 5,48 көбөйтөбүз 100гө. Алюминдин проценти түзүшү 9,85% түзөткөн. Ал эми калганы болсо, калып калган 4,02 грамм бул бизде сымал. Кийинки суроого өтөлүк. Смесь цинка и безводного нитрата цинка прокалили на воздухе, масса при этом не изменилась, определите массовые доли компонентов. Демек бизде аралашма бар экен, цинктан жана цинктин нитраты. Буларды абада ысытыптыр. Демек цинк бул кычкылтек менен реакцияга кирет. Буну ысытсак, цинктин оксиди экинчи кылдым. Na2 плюс кычкылтек болот. Ал эми массасы, башындагы аралашманын массасы жыйынтыкта чыккан оксидтердин массасы менен бирдей дейт. Биз эмне кылып алалы? Биринчи цинктин өзүнүн массасын М1 деп алалы, жана нитратын М2 деп алалы. Биз экинчи реакциябызды теңдеп алсак, биякта 2 бияка 2-ни кылып берсек, бияка да 2-ни беребиз, бияка 4 беребиз. Демек реакциябыз теңдейт. Эми М1 массасы М1 болгондуктан молун табыш үчүн массасын биз малярдык массага бөлөбүз. Малярдык масса бизде цинктики 65. Демек бул М1 бөлүнгөн 60 бизде моль. Цинктин молу. Бири-бирине реакцияга чейин реакцияда чыккан продукт менен катышы 2-ге 2 болгон үчүн оксидибиздин да молу М1 бөлүнгөн 65 болот. Ал эми
экинчи нитраттыкын тапчу болсок, бул M2 бөлүнгөн малярдык масса цинк нитраттыкы бул 189 грамм моль. Бул моль. Кайрадан эле катыш биякта 2-2, демек M2 бөлүнгөн 189 бул оксиддин да молю. Эми бул оксидтердин массасын таап алчу болсок, молюн эле биякта А деп койгулу биринчи реакция. Биринчи реакциядагы цинк оксидинин массасын таап алчу болсок, M1 бөлүнгөн 65 бул моль. Көбөйтөбүз. Цинк оксиддин малярдык массасына 81 грамм моль түшөт. Бизде 1,24 M1 чыгат. Ал эми Б деп алсак экинчи реакцияны, бизде экинчи реакциядагы цинк оксиддин массасы M2 бөлүнгөн 189 көбөйтүү 81. Бул бизде чыгат 0,43 M2. Бул биздин реакциядан кийин чыккан оксидтердин массасы. Бизде суроодо эмне деп атат? Массасы өзгө тептең болуп калды дейт. Башка аралашма менен чыккан оксидтердин массасы бирдей экен. Демек, 1,24 M1 плюс 0,43 M2 бул барабар M1 плюс M2. M1'di бияк которуп, бияктан 0,43 M деп которуп алсак, бизде 0,24 M1 барабар 0,57 M2. Эми бул жерден M1'di таап ала турган болсок, эки жакты 0,24-кө бөлүп алалы. Бизде M1 барабар 2,375 M2. Бул M1 менен M2'nin бири-бирине атышын таап алдык. Демек, M1 2,375 эсе M2'ден көбүрөөк экен. Эми процентин таап алсак, мисалы M2'никин биринчи таап алалы. Анткени M2 бөлүнгөн жалпы масса бул M2 плюс M1. M1'ди биз канча деп таптык? 2,375 M2 деп таптык. Эми бул болуп калат M2 бөлүнгөн 3,375 M2. M2'лери кыскарып кетсе, үстүндө 1 калат. Бизде жок 29,67% түзөт. Ал эми калган 70,33% бул цинк болот жалгыз, жана бул цинктин нитраты. Бизден кийинки суроо. При взаимодействии 6,05 грамм смеси порошков железа и цинка с лимитным раствором хлорида медия 2 образуется 6,4 грамм металлической меди. Определите состав смеси. Демек, бизде аралашма бар экен. Бул темир жана цинк экен. Буларды жездин хлориди менен реакцияга киргизиптир. Жазып алдым. Жездин хлориди менен реакцияга киргизгенде жез өзү жалгыз чыгып, жана темир хлор-2 жана кайрылы жез цинк хлор-2. Демек, темирдин жана цинктин хлоридтери чыгыптыр. Реакцияларыбыз теңделген. Башка аралашманын массасы 6,05 грамм дейт. Ал эми чыккан жездердин салмагы 6,4 грамм экен. Бизде башка аралашманын канча процентин цинк жана канча процентин темир түзүшүн тапшырыбыз керек. Кайрадан эле бияка X моль берели, бияка Y моль берели. Демек, 1-1 катыш болгон үчүн, демек, үстүнкү реакцияда да жез X моль болот, жана астыңкы реакцияда Y моль. Эми темирдин массасын таап ала турчу болсок, бул малярдык массасы 56 көбөйтөбүз X'ке, демек 56X. Ал эми цинктикин таап ала турчу болсок,
Кинтікі 65 бөлі Y. 65 бұл малярдық массасы. Демек, бияқ 56X, бияқ болса 65Y. Өкөні қошсақ, 56X плюс 65Y-ті қошсақ, бізде 6,05 грамм болуш керек. Сода берілген. Ал эми жездердікін алсақ, бұл массасы, малярдық массасы 64, демек 64X плюс 64Y, бұл барабар 6,4 грамм. Қайрадан эле сода берилген. Эми кайрадан эле бизде система чыкты. Астыңкы теңдемени кайра кыскартып алсак болот 64кө. Бир аз чыгарууга жеңилирээк болуш үчүн x плюс y барабар 0,1 болот. Бул эми биринчи теңдемени көчүрүп алсак 65y барабар 0,05. Үстүнкү теңдемени минус 56га көбөйтүп алалы. Ошондо минус 56x минус 56y барабар минус 5,6 чыгат. Ал эми экинчи теңдемени болсо көчүрүп алалы. 5y барабар 6,05. Жактан x'лерди кыскартып алсак, işte 9y барабар канча болуп калды? 1, жок, 1 бүтүн чыкпайт экен. 0,45 барабар. Ал эми y болсо 0,05 чыгат. Y-nin ордунан 0,05 алсак, x-биз да 0,05. Анткени суммада 0,1 чыгып атат. Ал эми массаларын таба турчу болсок, темирдин массасы 56x болчу, демек 56-ны көбөйтөбүз 0,05ке. Бир аз ölçüp çalалы. 0,05ке көбөйтүп алсак, бизде 2,8 грамм темир жана цинктин массасы 65 көбөйтүү 0,05 бизде 3,25 грамм чыгат. Бизде башкы аралашмадагы темирлердин массалары табып бергиле деген. Мына темирдеки 2,8 грамм жана цинктики 3,25 грамм. Көңүл бурганыңыздарга рахмат.